Кытай карга көмүлгөн. Калың жааган кар башаламандык жана сулуулук алып келет. Ла Нина деп аталган климаттык кубулуш Кытайдын түндүгүндө суук температура эрте жааган карга себеп болду. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында, анын ичинде Пекинде, Тяньцзинде, Хэбейде жана Ички Монголияда биринчи олуттук кар жана муз жааган. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү жаңылыктардан сиздер кабардар болуп туруңуздар. Ар дайым видеобузга лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө басып кетиңиздер. Сиздерден сураныч. Кардын топтолушу суткасына 6 сантиметрден 50 сантиметрге чейин жеткен. Шаардагы автожолдордун бир нече участоктору жабылды. Тяньцзинге жана Шанхайга ылдам жүрүүчү поезддери токтотулду. 160тан ашык автобус каттамдары токтолуп калды. Шаардын 2 ири аэропортунда каттамдары токтолду. Тунляодо катуу бороондон 10 миңден ашуун адам жабыркады. Айрым аймактарда кардын бийиктиги 2 метрден ашат. Чанчунда нөшөрлөп жааган кар жана муз жааган жамгырдан улам мектептер менен бала бакчалар жабылып, жолдор тайгак болду. Аба ырайына байланыштуу метро жабылып калды. Калың жааган кардан Шеньянда жашылча өстүргөн жана чочко баккан көптөгөн күнөсканалардын чатырлары урап түшкөн. 2 күндүк кызыл бороон эскертүүсүнөн кийин метеорологиялык агенттиктер бороондун эскертүүсүн кызгыл сарыга түшүрүштү. Бирок өлкө аба ырайынын катаал шарттарына ыкчам эскертүү системалары жана тийиштүү даярдык менен натыйжалуу жооп кайтарды. Суук толкун түштүктө уланып, жакынкы 10 күн бою өлкө боюнча абанын температурасы суук бойдон калып жатат.